Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр, кымбаттуу экранын алдында отурган жалпы кыргызстандыктар. Кайрадан Болсунбектин бомбалары аттуу берүүбүзгө кезек келип, ушу назарыңыздарга тартуулаган турабыз. Билесиздер, бул берүү жалаң кыргыз элинде кудулдук кызматты аркалап элине кызмат кылып жүргөн жалпы кудулдар жөнүндө болмокчу. Башында билесиздер, жаңылыктар жөнүндө айтам, кудулдардын эмне жаңылык жасап атканы, эмнени кыйратып атканы, эмнени кыйрата албай аткандардын бардыгын назарыңыздарга оодарып беребиз. Эми улуулатып баштаганда элибиздин сүйүктүү ырчысы деп тамашалап коем, себеби жана талантты сүйгөндөрдүн эсиндемин деген ыры менен элибиздин жүрөгүнөн аябай түнөк тапкан кудул агабыз Абдылдиманкулов деген агабыз ушу күндөрдө келаткан жылы буюрса 60 жашка толот. Чоң даярдык көрүп, Токтогул элдик театры менен чоң концерт берүүгө даярданып атат. Себеби ал кишини билесиздер, өзү артисттик өнөрүн баштаганда ошол Токтогул элдик театрында баштап, анан ошко барып, анан аралаш болуп, анан кыргыз элине кызмат кылып, аттың ашказа тармал болуп калган. Мына ошол агабыз азыркы күндө ошондой чоң даярдык менен даярданып аткан кези. Ал эми кийинки кудулдар айта турган болсок, Кубан Алимов деген агабыз бар. Ал киши Кочкордо, тойлордо, Абдакебиз дагы тойлордо, анча-мынча Казакстанга барып күлдүрүп коет экен. Бирок мурункудай болбой, жакшы иштебей атышат. Азмастан иштеп атышат, же убактысы болбой атабы күлдүргөнгө, же күлгөнгө эл жок болуп атабы билбейм, иши кыза. Абдакебиз дагы кыргыз элинин кыйрында күлдүрүп жүргөн кези. Ильяс Агыбай уулу деген агабыз бар. Мына ушу киши дагы көптөн бери көрүнбөй калды. Ада буюрса мына жаңы жылдан кийин чоң жаңылыктар жасайм деп аябай даярдап аткан кези туугандар. Талант Анарбаев деген агабыз бар. Кудулдардан айта турган болсок, ал кишини билесиздер, бир туруп артист, бир туруп мигрант, бир туруп жеке ишкер болуп кетет. Кээде саясий серепчи болуп кетет. Кыскасы толгон токой өнөрүнүн ээси болуп, азыркы күндө каякта экенин точно билбейбиз. Бирок Кыргызстанда жалпы кудулдардан эң баса тиги Рысбек Жантөреев деген кудул акебиз бар да, билесиздер да. Ушул акебизди бүгүн эфирге чакырганбыз. Кудай кааласа азыр көптөгөн ушу Рысбек акебиздин буга чейинки басып өткөн жолдорун, эл ичинде эмне кылып аткандарын, не кылып жүргөнүн бардыгын айтып беребиз. Ассалам болсун, кандай? Жасмын күтүп калдыңбы? Эшик декабрь айындагыдай суук болуп кетти. Болсундун бомбалары дегенден келдиби? Бомба даяр. Бомба даяр. Аке тиз тиги куртканы чечип отуруп туруңуз. Баштайлыкпы? Кудулдардын жаңылын айтып коеюн, Кел отуруп коеюн. Отуруп туруңуз. Анан мына ушул агабыз да келип калды, Кудай буйрса. Дагы кудулдардын ичинде Сакадай бою Сары алтын Талас Кашкариев деген кичинекей, бирок жашы менен улуу бир кудул ага досум бар. Мына ошол кудул жакындан бери акындык клабын ачылып калып, азыр кыргыз элине бул акын да болуп катары таанымал болуп баштады. Ким Таласпы? Төкмакмы? Төгөтөп. Эмне кылып атат? Бүгүн кандай болот? Жакшы, отуруп туруңуз, азыр мен барам аке, Рысбек аке. Эмне сериозный болот? Отурго. Бул эфир дегенде серьезный болсо. Сен азыр эфирдесиң? Түз эфирдемин. Айтып коюп өтүп белең? Түп-түз да. Отуруп туруңуз. Анан ушинтип жалпы кыргыз элине, Кыргыздын кудулдары кызмат кылып аткан учуру, алдагы жаңы жылдык корпоративдерге сонун тамашаларды тартуулаган атышат. Не болсо дагы кудулдардын каалоосу ар дайым элде күлкү, ар дайым элдин ичинде жакшылык болсо гана кудулдардын туугандарымдай айтканда көркүнө кошулат. Ушул кыргыз элине кызмат кылып аткан кезибиз, агайындар. Рысбек агабыз күтүп калбасын, биз эфирге өтөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кадырлуу көрөрмандар, бүгүн биздин конок элибизге белгилүү кудул бир кезде биринчи жолу алгач жолу Эрнест Бөрөбаев Эрнест деп ушундай бир оңко-чоңко түшүрүп күлдүрүп элдин ушундай бир күлкү безине удар жасап
Ошонун ичинде Бешлик деген устатыбыз Рахман агайдын театрында мындай айтканда бир чоң локомотивтердин бири Рысбек Жантөрөй агабыз келип отурат. Ассаламу алейкум. Тайбир жагат. Кандай жакшы аман эсен келип калдыңызбы? Азыр эми Бешлик жөнүндө кеп кылбадым Рысбек аке. Тынар аке эми чоң кудулдардын айлампасына аралашып тең түш болуп жүргөн кези Бешликтин балдарына Эрдис аке тойлорго чыгып кетти, кычкы тамаша деп жүрөт. Талант акебиз жанагынтип ар тараптуу болуп жүргөн кези. Сиз кана? Менби? Мен биле жүрөм. Мен ошо ар тарап неме болгон өзүм негизи жаман көрөм да. Мен ошо баягы башында эмне болуп чыктык, куудулбу, ошо куудулбай эле жүрөм. Кээде баягы чоң кудулдар айтмакчы, кээде жакшы артист, кээде жаман артист болуп дегенде. Ошо кылдырап жүрөбүз бирган. Ошо соңку учурда көрүнбөй калдыңыз да, мисалы үчүн биз кабарыбыз бар, жалпы кыргыз эли Рысбегиңер каякта? Тынч элеби деп мындай кызылат болгондагы көрөрмөндөр бар да. Ошондор тынч эле жүрдүңүзбү деги мындай каяктарда жүрдүңүзбү? Рахмат. Сурап койгонго рахмат. Ошо сурап койгон элдерге да рахмат. Эми багында эл катары эле Москва жака барып келдим. Мигранттардын ушул өз көзү менен көрөйүнчү, өз көзү менен барып көрөйүнчү, чындыкты өз көзү менен көргөндөн артык. Анан ар бир айдын алтысын мүмкүн ушака уюштуруп көрөбүзбү, кыргыздын баары ошо Россияда келди деген ойлор келип аткан. Анан кийин Рахман аке сүйлөшүп аттык эле, анан эме болуп калдык, токтоп калды азыр. Алиси сүйлөшө албай калды. Сүйлөшө албай калдык да. Көрүнбөй эле кеткениңизден рахмат. Ошо жүрөбүз, тирикчилик. Ошо Москвага кетип атканыңыздан багы бул эми бери мындай го, бомба. Анан элдин жана ушактарына чекит коймой да. Эмне эл кыжылат болуп, мындай экенго, тигиндей экенго деп ар дайым бүтпөгөндө тарых сыяктуу талашып аткан кезде. Туура. Азыр сиздин оозуңуздан угабыз да. Кээ бири көрүп айтат, кээ бири көрбөй айтат да, ушундай да. Бир сизди чакырардан мурда кичине сиз жөнүндө мындай кызыгып сурадым да. Анан бир дос балам айтат. Не дейт? Ушундай техника, илим бар, өнүгүп, баардыгы самолетто учуп жүргөнсө, Рысбек акебиз Москвага стептин алдына отуруп алып кетти дейт го. Стептин? Ошону көрүп калган. Стептин алдына отуруп, мындай кетип баратканда ойба. Эмне казактардын эмес жагабыз экен мындай. Туура эле тур. Жок, мындай да. Биз эми сен деле жакшы билесиң го биздин тармакты. Биз жанагы гастролдоп, мындай эл көрүп, жер көрүп жүргөн балдарбыз да. Анан мына машина менен эле кемен барайын деп ошо стептин алдын бошотуп беришти азыр. Анан ошо степ менен бардым. Баягы таможня мындай, анан кийин нарыкта кар түшүп калат экен. Мен бир немени ойлонуп кетип аттым. Аякта перевал жок болсо эле болду, жүрөгүм топ кете берем да. Түз экен жолдо. Эмне бар, граница деген перевал деман ошол көп кыйнады. Жок, мен документтерим туурабы же негизи эле баягы водительдүү балдарга да рахмат. Күнү менен түнү менен укташпайт экен, анан бүт ичиндеги элдердин проблемасын да чечип багыштар бир туугандай болуп. Минте калалы. Кыргыз талаада жакшы жүрөт да. Талаада. Анда да азыраак болсо. Көп болсо уже 2-3кө бөлүнүп кетет да. Азыраак болсо бир муштундай болуп жүрүшөт. Биз талаада кыргыз 10дон ашпаш керек. 10дон ашканда эле бөлүнөбүз дей баштайт. Сен мунчусуң деп бөлүнөт. Сиздин урматтуу телекөрүүчүлөр, мына Рысбек акебиз Бешлик театрында эң күчтүү кудулдардын бири. Биз жакшы көрүп, сыйлап, урматтап, таң калып аткан Тынар аке дагы Рысбек акебиздин жанына келгенде сүйлөп баштаганда кой эси келсе бесин бер деп ордон туруп кетет да. Сиз төбүз тапкычсыз, эми бетиңизге мактап эле коюңуз, элге айттым. Бул кишинин бир кызыктуу окуясы бар. Биздин устатыбыз Рахман Разыковду аябай боорун эзип өлтүрүп койгон деген күлдүрүп атат. Сиз жеңем Рахман агай бул алдыда кетип отурган сизден сураган турбайбы? Рахман агай урушуп калып бул кишине. Рысбек, сен канча катын алып койдуң? Тиги устаттын манасы окшоп эле кичичке эле катын ала бересиңби? Десе Рысбек агам айтты. Билесиз да, тайнем алып берген катыным менен 5 жыл жашадым. Андан кийин чика менен 5 жыл жашадым. Андан кийин менен 5 жыл жашадым. Анан эле жашына кой кетип отуп эле бир партийный болуп кетти деген сөз. Анан Рахман аке токтоп алып аябай күлүп, мага киши саясатта жакшы жүргөн киши болчу да. Анан азыр эми ошо партийный болуп кеткениңизден кийин
Канчачы партияңызда канча? Жок, баары айланып келди. Президентский эле жакшы. Кайра президентский эле. Биз бүтүп көрдүк да. Партийный дагы көрдүк. Анан президентский, партийский дагы көрдүк экөөнү аралаштырып болбойт экен. Андай этаптан өтүп атасыз. Тамаша баягы Кыргызстандын немесинде болуп. Ошондой. Ошо негизи бул киши биздин Бешик театрынын ичинде эң көп аяллаган кудул катары бизге белгилүү. Жок, көп эмес. Бирок санап Көп болгондо келсең, баягы сиз деле санабайсыз го, берекеси кетип калат. Ошон үчүн жалпы баш аягы канча мына эл көрүп турат? мен санабайт экенмин чындап эле өзү негизи келгенде мындай эле өзү мен бир эле аял алгандай эле болуп жүрөм да, мындай неме эмес. Кээ бир досторум концертте тамашалап айтып калат, алар мүмкүн девушкаларым кошуп айтып алып атабы, ошентип да ойлоп коем. Баягы орто жолдо бир эки жолу бой жүрүп калдыңыз, анан ооба мен өзү бой сүрөктүкү деп шылтоолоп негизи өзү мен бой көп жүрөм да. Бой көп жүрөм, анан ошо бой көп жүргөн убакта анан тамашалаша беришет. Үйлөндү, анан минти деп өзү негизи бир же эки эле турмушум бузулду да, никем өзү үчүнчүсү да. 3 жолу конституция салмашты. Ошондой калды. Үй бүлөлүк конституция салмашты. Анан элчилик ашырып, анан көбөйтүп неметип коюп атышат. Азыркы жеңем аты Тоня эмеспи? Тоня эмес, жакшы эле. Токтосун эмеспи? Жок, токтолуп каласызбы дегенби? Жок, кыргыз ырымдап коет го дедим да. Жок, биз ырымдабайт экенбиз да. Ырымдабай эле, азыркы жакшы. Өткөндө Багдар аке дагы жакшы айтты, тиги Бешик театрында эң көп аялган экөөбүз Болчук Рыспек экөөбүз десем, берекесин берсин. Тойда неме деп аткан? Тойда эң көп аял алган экөөбүз деп аябай сыймыктануу менен айтты. Анан албай куштун немесин бузбайын. Жакшы айтып атканда деп, мейли берекесин берсин. Анан эми ошо эл ичинде ошондой айтат да сизди көбүнчө. Эл эми ошондой жерлерде угуп калып, эми эл мындай экен. Көп нерсеге ишенет экен да. Мисалы үчүн баягы бул ушинтип анан бул антип дээрси ишене берет экенбиз да. Эл аккан суу да. Чын эле ошондой окшойт, же мындай окшойт деп неметип калышы мүмкүн да. Ошо мен берип аткан суроолор дагы именно ошо эл ичинде айтылган сөздөр да. Ошо сеники сонун экен. Эл ичинде айтылган сөздөр жакшы да. Анан кокус көбүрөөк ушак болгон болсо, оңдоп турабыз, тууралап. Ошондой. Мисалы үчүн артисттик кудулдук өнөрдү мисалы мен өзүм театрга барганыма 20 жыл болуп калды. Сиздики бир 30 жылга жакындап калды ошо, э? Барып калды. Ошо күн өтө берет экен. Ушул бул театр ушундай нерсе, иштесең чыгасың. Иштебесең 15 мүнөт иштебесең эле каласың, ушундай нерсе да. Үлгү катары башкалар айтат да, кудулдар тигиндей мындай ошо эмне таптыңыз, эмнени жоготурдуңуз? Жок, эми кудулда мындай, илгери сен деле жакшы билесиң, Кыргызстанда эң аз кудулдар бизде болчу да. Саналуу эле кудулдар болчу. Анан биз ошо жаш кезде кызыгып ошо кудул болсок, ушу кишилердей болсок, жыргайт элек деп ойлочубуз да, баягы булардын баскан жолу бүт баягы жыргабайт экенсиң кайрачы. Бир жерде баягы үй бүлө менен неме жумушуң туура келбей калат экен да. Жумуш дейин десең үй бүлөң калып азыркыдай ушак көбөйүп кетет экен. Анан кийин точно талтайсың да. Анан үй бүлө дейин десең жумушуң калып калат экен. Кабарбасаң да болбойт, ушундай жумуш да бизге. Ошентип неметип жүрүп, анан ошо кудулдарыбыз аз деген себеби, эми азыр Кудайга шүгүр, учур эмес, азыр ошо устаттарыбыз жакшы немелерди чыгарып, жакшы болуп калды. Мына силер деле ошо чоң кудул болуп калдыңар. Физикалык абалуу чоң болуп болсо, тажрыйбасы аз элес, сиздерден аз элес. Кудай буйруса, баягы азыр жаштарга эми болот атпайбы? Азыр силердики жаңы формат, башкача форма болуп атат да. Эми элдин дагы күлкүгө болгон табити ар кандай өзгөрүп турат экен, мага жараша. Же багында азыр эртең менен бир юмор айтсаң, анекдот, түштөн кийин айтсаң күлбөй коет да кайра. Кыргыз эли ушундай улуу эл да. Терең, сатираны да түшүнгөн эл. Азыр элдин ичинде наоборот кудулдар көп да. Баягы сатира менен салыштырмалуу, ошон үчүн издениш керек болуп калды эми азыр башкача. Эл жеңил теманы каалап атат. Жакшы кабыл алат, ишо жакшы айтат, ишо өзүң айтат. Кошуналар, өзбек, казак туугандар да, мисалы үчүн жеңил эле тамаша айтышат. Бирок эли күлүп, мен кээде даже комментарийлер чейин кирип окуйм. Мындай бир жаман реакция кылбайт да эли. Биз ушу тереңибиз, уюткулуу эле экенибизди карасаңыз, кичине жеңил туура эмес болду. Тапет талкуу поездунду келтирип,
Биздин сразу тарбиялап коет. Комментарий жазат. Жандай бизди киндиктен деп коет го. Алардан алыш түшүп шүйө беришет экен. Бирок алардын эли эчтеке дебейт экен да. Ошо туура Мен айтасың. ушундай элдин баласы болуп калганга да сүйүнүш керек. Кыргыз болгонубузга сүйүнөбүз, Кудай кааласа. Мындай Кыргыз тартипке жаш. чакырып турат. Кыргыз жаш. Бирок мен чет элге барганга билиндиби, негизи мындай карасаң, эң демократиялуу өлкө биз Кыргызстан экен. Ооба. Себеби мен Москвага эле барайын, Москвага эле барганда мындай карасаң, даже орустардын өзүн кармай атат милицияларчы, паспорттун режими экен, кадимгидей текшерет экен. Анан менде тосуп калат кээде, эми тосот да бар. Тосуп текшерип, анан как будто аябай ыраазы болушуп, спасибо деп беришет да. Как будто анын документин мен текшергендейчи. Мен өзүмчө сүйүнүп калдым. Жакшы экен. Ата мыйзам иштейт экен да. Баягы тиги жумшак мамилеге жүрөгүңүз элжирип кетти да. Жумшак мамиле. Кокуй минтет деп соң эле кайра сылык мамиле болуп кетсе. Бу жерде кыргыздардын милициясына деп копол го аябай. Мамиле кылышы, немесе кана документ деп, эмне мындай деп туруштуруп коет го. Алар да мен ошентип ойлоптум да, өлдү дедим. Бир 3-4 метродо келатыр анан ваши документ деп жакшынакай эле сурады. Орусча түшүнбөйсүң го, бирок түшүндүрүп сүйлөйт экен. Ваши документ. Андай жерде түшүнүп калат. Түшүнүп калат деп. Жаман түшүнүп. Бир да тамгасын өткөрбөйсүз да. Адам коркондо өзүнүн тилинде сүйлөйт дегенде кадимгидей түшүнүп атам. Анан документти бердим, берсем аларды дагы бир соткалар менен тең деп текшерип, баары нормальный да. Эмне шылтоо табат экен деп атам да бияктагыдай. Десем, жок, бүт нормальный экен, спасибо. До свидания деп аябай коштойт. До свидания, мейли деп. Алардын полициясынын өзүнүн маданияты бар экен. Өзүнүн жеке маданияты. Неме болот турбайбы? Адам өзүнүн укугун билбеген үчүн көп кор болот экен да. Негизи көп жерде. Дагы бир кызык. Мен метрого чыга эле келем да, метро деп укчу элек. Анан метрого чыгып калдым. Анан мурдай мага кыйналчу экен. Парта деп азыр соткага эле мынтип койсоң кайсы метро каяка барганын билип алыптым да. Анан айтайын дегеним, аерде аксакалдарга чоң карган кемпирлерге орун бербейт экен жаштар. Бүт эле метрого чыксаң, 2 катар эле отургузу экен, автобуста эмес да, 2 катар биякачы. Анан аксакалдар мынтип кетип атат. Анан неме жаштар наушник тагып алып эле мынтип эле кетип атышат. Анан бир кемпир чыгып калды эле, мен Кыргызстандагыдай көрүп тура калдым да. Тура калып, келиңиз бу жака отуруп алың десем, отурбай койсо. Отурбайт, алар отурбайт. Кичпейлигиңиз түшүнбөй койду да. Алар кичпейликти жаман көрөт экен наоборот. Ушунда бир багабыз айтты эле да. Ушинтип аэропортто бизде күтүп атканда тура калып, келиңиз байке отуруңуз десем, рахмат деди, мынтип атпай. Мен ушинтип бир аэропортто бир карып калган апа, бир башка Вьетнамга, Китайга ушундай экен. Келиңиз деп отургуза койгондон кийин улутум кайсы деп сурады дейт. Анан кыргыз десем, эмне элиңер азбы деп айтты. Анан 56 миллион, 5 миллион, 6 миллион тегерегиз. Эмнеге сурап атасыз? Улуту аз гана элдер ушинтип сыйлайт экен. Себеби эмне көп болсо ошонун баркы жок. Мисалы Кытайда адамдын баркы жок да. Мүмкүн ал сүйлөшүптүр ал киши жакшы. Анан ушуну айтып атам да, ошо биздин дагы азчылыгыбыз да ошо тереңдигибизде болсо окшойт. Тура ушундай маданият болсо керек деп ойлойм да. Жок, ошо өзүм неудобный болгом да. Отурбай койду да. Анан же кайра өзүм ордуна отура албай дагы неудобный. Кайра отуруп алсаң да уят деген. Сиз өзү кичипейлик иштебиз байке. Жанагы белгилүү акебиз Бекболиевдин айткан жоругун эстеп ала күлөрөм. Рысбек өлүптүр десе, не болупту? Аяк кичипейликтен өлгөн болуш керек. Элпектин эң өлөсүң го деп койчу тамашалап. Элпекти жакшы сыпаттанан. Мына бул эл ичиндеги сөздөрдөн экен. Ошол. Көп айтып берет го. Рысбек эмнеге аялдардын ролуна эмне берет? Аялдар ушунча жакынбы депчи. Туура эле, анысы туура эле экен. Неме? Биз ар бир айдын 6-сы деп иштеп калатпы? Ошондо кээ бир жерге аялдын формасы да эффект берет да. Анан кээ бир жерде ошо аялдар, мен эми көбүнчө мындай элдер туура эмес түшүнүп алышы мүмкүн. Мен жалаң эле экинчи планда ойноп келдим, сен түшүнөсүң да. Экинчи пландарды эле ойноп жүрдүм да. Мисалы үчүн эмнеге мындай чыкпайсыз дей берет экен. Чыкканым ушул деп мен баягы Рахман Разыков агайыбыз айтчу эле, чыккан ушул. Баягы экинчи пландарды эле ойноп, биринчи планды качан ойнойсуң деген сөз да эми. Главный качан чыгат. Главный жок. Анан ошо аялдарды экинчи планда ойноп келдим. Керек болуп калган жерлер болуп калат да. Тиги Талант аке экөөңүздөрдүн тамаша кыздар да эсимде да.
Бага бир жылдары тиги шоколад зайыстыра пернарс беле. Ошону туура бир пародия кылды эле го. Фабрика беле ошо. Фабрика жана Калгаткини мындай кылып айлап. Ошо мен айтам. Жолдо барат айткан турбайсызбы? Респект. Эми бештиктин 3 программада жалаң аялдардын рөлүн өтөсүң, тигини аялдык, муну да аялдык өтөсүң. Аялдардын рөлүн көп ойнойсуң десе, эме деп турбайсызбы? Зато мен жамашыма келген сен башка келип атпайсың. Ошондой болот кеде. Анан негизи мен деле бештик тапанда билесиз го, көбүнчө аялдардын рөлүн билет. Эмнеге дегенде, бүкөөсү нестандарт дейбиз. Анан баягы элге күлкү жаратыш үчүн. Эл күлүш үчүн эми экөөбүздөн кой эле аялга окшоп жашнакай болуп туруп калсак, анда обычный деп коет да. Анан экөөбүздөн баягындай нестандарт болгондугу үчүн ошо күлдүрөбүз деп эле экөөбүздүн көбүнчө аялды. Биз ошо аялды кийсек да эл үчүн кийип атабыз да. Тамаша. Элди күлгүзүп эл деп. Ал туура айтасың, кечээ дагы Мысыл тамашада тиктокер аял дегенди ойнойн деп аткам да. Деп атсам, неме тартып кетти эле ким? Суперинфо. Ошолордун да комментарийинде жүрөт, аял дегеле. Аялдар өздөрү жазыптыр, аял деген эми эркек болгулачы депчи. Эми ошону аялдарга тамаша, аялдардын өзүнө неме деп атабыз да. Коомдун каалоосу экен да. Коомдун каалоосу да. Коомдун каалоосунда азыр негизи бизде көп колдонбой калдык. Себеби баягы коом исламдашып, мурунку ислам маданиятты тереңдегендиги үчүн дагы мындай өөн учурай баштады. Аялча кийинсең жок. Эгер аялча кийинип, бирөөнү тарынтпасаң боло берет. Неме исламда делечи. Эгер көңүлүн көтөрсөң, анан жанагындай ашкерешилдиңдей берсең болбойт. Ошондой болот да. Бирок эми конечно биз деле жаш үчүн эле неметип койдук анан кийинки программалар. Эл ушундай экен. Кыргыздын кудулдары костюм эле кие бересиңер деп да чыккан бир жылдары. Сындайт деп элчилик экен да. Анан костюм эле кийип жүрө бересиңер, жаштардай болуп да неметпейсиңер деп да чыгышкан. Көп неметишет. Кудулугун эми бул тилде да негизи. Өз негизи тил да. Негизи тилде да, анан ар ким ар кандай түшүнөт. Урматтуу төлөбүчүлөр, мен Бештик театрына барган кезде Рысбек акенин рөлдөрүн ойногом да. Сиздин да Буттар деген ырыңыз бар го? Өзүңүз жазгансыз, ал өзү жазып болду. Өзүңүздүкү да. Жазып оон ошо орустар кылып калды. Бала болуп, төбөмө чач чыгып деп коечу. Негизи мындай денедеги организмге чыккан ыр жок да, мисалы үчүн. Ашказан деп жүрөгүм го, эми общий жалпы ашказаным, боорум, чыканагым деген ыр жок да. Сиздики именно ошо эки бутка арналган да. Бутка арналган. Туура айтасың, неме ошо жылдары сүйүү, күйүү жөнүндө көбөйүп кеткен да. Анан нестандартный болсун да, бут жөнүндө чарып. Бут жөнүндө эч ким чарылбай экен. Жок да. Ал эч нерсе эмес. Ал бут дегенди мен 5 жылдык казасынан коюп атып эле ырдай бердим да, аякта тромесра болуп. Аяктар башкача ырдаш керек экен. Азыр эми ушу аракет мен ойлоп атам, ошо буттарды чыгарып аткан убакта азыркыдай техника жок. Жок, баскан адам көп, ошо бутка аябай Мерседес сыяктуу бут кызмат кылган. Эми азыр техника өнүгүп кеткен заман, азыр кайсы организмге чыгарып атасыз? Азыр бутка жумуш жок да. Машина айдайын десе бир бут бош экен, абсолютно автомат эле, бир бут эле кызмат кылат. Организмдерден кайсысы азыр? Азыр Кыргызстан боюнча организмдерден сахар, давление, ошондой оорулар көбөйүп кетти. Дагы эмне деген шумдукта бир оорунун укмуштай түрү бар. Ушулардын бир эмесине кайрылып коеюн деген оюңуз барбы? Жок, азыр ал ой жок экен. Антип неметер элек, мен просто ошо жаш кез экенбиз, ошо буттарды часфика кылганбыз. Бут билинбеген менен чоң кызмат кылган. Али бир кадам барасыңдамы? Айткан жерге барасың. Бар, машина менен барсаң деле, бар нар жака бут алып барат экен да. Ошого буттардын немесин көтөрүп коеюн деп бир кадыр баркын көтөрүп коеюн. Кадыр баркын. Ошондо бир жаш чыккан. Эми сиз Рысбек Жантөреев дегенде, мисалы Рысбек, биз өзүбүз го инилериңиз болобуз го, баарыбыз. Сиздин өзгөчө артыкчылыгыңыз, анан өзгөчөлүгүңүздү шак элестетебиз да. Анан кайра эле келе баягы сиздин басып өткөн турмуш жолуңуз жана конституцияларыңыз жөнүндө келет да, дагы бир суроом бар да. Бир эл эмне десе, азыр эми өзүң жөнүндө өзүң билбейсиң, бирөөдөн угасың да. Сен жакшы болду, сен бомбаларын угуп туруш керек экен. Бомбаны карап туруп бир удалить этип кетип, дагы бир көбөйүп кетсе кайра келип удалить. Кийинлер жарылбай калат. Жарылбай калат деген. Мына 3 жолу конституцияңыз алмашыптыр.
Эми бул нике деген бул кайыптан турабы? Кудайдын буйругу. Анын буйругу болсо, мисалы үчүн уламыштардан деле китептерден окуйбуз. 3 жыл, 5 жылдап сүйлөшүп, жетпей калгандар. эки башка никеде болуп калса, буйругу болсо бекер. Ошо. Мисалы, эми андай болбосо керек, кокус. Ушинтип конституцияңызды алмаштырып атып, дагы бир эми астафалла дейчи. Жетеки эметип коелу. Дагы бир эмеси кокус, дагы бир конституция оңгер калса дейсизби? Алмашып кетсе, UFC'нин чемпиону Шевченко кокус бир никеңизге туура келип калып, турмуш куруп калган болсоңуз, андан кийин конституцияңыз алмашпаса керек. Жок, Ким эле токмок жегиси келсин да. Өзү кайра үйлөнөсөң бирдеме болуп каласың дегендей. Тандаган таска таскалап дегендей. ошондой болуп калышы мүмкүн. Жок, мен бул мындай экен. Эми сырдашат окшойсуң. Эме буну адам өзүңдүр атайлабайсың да. Мисалы үчүн мен кайра эл айткандай аял ала бергидей же сулуу болбосом, же миллионер болбосом, баягы Кудайдын жазганынан качып кутула албайт экенбиз да. Анан эми мен бир айтып атам, ушу мен токтосун деп, нарзакта сценарийлер Бул деген Тоня деле коюшуңуз керек эми ырымдырча. Кыргыз ырымда айтып коет. Токтосун беле, Токтогүл. Ошондой сыяктуу. Болду негизи токтотуп койдук. Эми балдар чоңоюп, неберелүү болуп калдык, эми уят эми. Азыр мына Кудай буйрса 2 жылдан кийин аман болсок, сиз буйрса 50ге чыгып. 50ге чыгып жарым жашап коюңуз дегендей. Ой эми кудулдук өнөр деген ушундай бир сонун өнөр. Мага жагат мисалы үчүн. Эмнеси жагат сага дей берет. Эң жакшысы мисалы мейли көчөдө, мейли кандай кырдаалдуу болбосун, милициясы болобу, башка бир коркунучтуу инсандар болобу, дегеле коомдо бир көрүп жылмай калат да. Бергенсең дейт сразу. Башка тармактан дейт жылмайып, ушундай өнөрдү аркалап жүрөсүз. Дагы мартабаңыз өсө берсин. Гүлдүрүп жүрөңүз. Сиз кыргыз кудулдарынын ичинде эң жорогу көп кудулсуз. Жөө кудул деп тааныштырышпайсыз. Ылайым чечендигиңиз арта берсин. Рахмат. Тапкан күлкүңүз элдин кызматын кыла берсин. Рахмат. Эң кымбат белек бул убакыт. Убакыттарына келип күтүп ушундай алтын убакыттарына арызбайга ыраазычылык билдирем. Рахмат. Дагы да бомба зычеткай болсо чакырабыз аке. Келип турабыз. Жок, рахмат. Жакшы ушундай нерселерди чечип турганыңыз жакшы болду. Эл менен байланыштырып атам. Көрдүңүздөр турганда 3 жыл конституция алмашкан. Мындай токтоду. Буюрса дагы мындай кызматы үй бүлөсүн ордо салгандан кийин кыргыз элине кызмат кылганга жумшайт. Биз болсо жума сайын ушинтип кудулдардын ар бир тамашага жакын ырчагаларыбызды эжекелерди чакырып, мындан ары кышты жылуу алып чыкканга аракет кылабыз. Көрүшкөнчө бар болуңуздар.